Саламатсыздарбы, Азаттык радиосунун жаңылыктары менен Прагадагы студиядан Айнура Жекши кызы тааныштырат. Орусия Украина менен чек арага жакын жерге аскерлерин жана курал топтоодо. Бул тууралуу Reuters агенттигинин кабарчысы маалымдады. Машинелердин көбүндө номерлери жана кайсы өлкөгө таандык экенин көргөзгөн белгилер алынып салган. Бир нече күн мурун НАТОнун командачысы генерал Филипп Бридлав Киев өкмөтүнө каршы күрөшүп жаткан орусиячыл жигчилер ок атышпоо келишиминен пайдаланып, кайра куралданып, жаңы чабуулга даярданып жатышат деп билдирген. Москва Украинанын чыгышындагы куралдуу жаңжалга кийлигишкенин таанып келатат. Орусиянын коргоо министрлиги куралдуу күчтөрдүн чек арага топтолушу боюнча комментарий жасай элек. Айрым аскерлер болсо базага машыгууга жөнөтүлгөнүн айтышууда. Багдадта 5 жылдыз 2 мейманкананын жанында дүрмөттөлгөн машинелер жарылып, кеминде 10 кишини алып кетти. Өткөн түнү болгон кол салуулардан 30га жакын киши жараланды. Бир машина Тигр дарыясынын боюндагы жакында ремонттолгон Бабилон люкс отелинин жанында жарылган. Экинчи теракт бир нече мүнөттөн кийин Шаратон жана белгилүү түнкү клуб орун алган райондо уюштурулган. Бейшемби күнү кечинде ал жайда эл өзгөчө көп топтолот. Ирак өкмөтү шаарды жай турмушка кайтаруу үчүн жыл башында Багдадта 10 жыл мурун киргизилген коменданттык саатты алып салган. Бирок ошондон бери ар кандай кол салуу, жардыруулардын саны кескин өстү. Азербайжанда оппозициянын өкүлдөрү салтка айланганда 29 май Жумурият күнү өлкөнүн алгачкы президенти Мамедемин Расулзаде туулуп өскөн Новханы айылында чогулушту. Оппозиция лидерлери мамлекет башчы Ильхам Алиевди сындап, Азербайжан эли эркиндикке жетишет деп айтып жатышты. Акыркы бир нече айда бийликти сындаган бир катар активисттер, диссиденттер, журналисттер камакка алынган. Батыш өлкөлөрү Азербайжанда жарандык коомго жасалган кысымды, куугунтуктоолорду кескен айыптоодо. Бул майрам 92 жылдан бери белгиленип келатат. 1918 жылы өлкөнүн улуттук кеңеши Азербайжан демократиялык жумуриятынын эгемендигин жарыялаган. Казакстандын Борборуш шаары Астанада антигептил тобунун активисттери кечээ жайрендерди коргоо акциясын өткөрүштү. 20 жакты катышуучу азырынча белгисиз себептерден кырылган жайрендердей болуп жерге жатып алып, экологиялык абалга нааразылыгын билдиришти. Бул топ Байконурдан Протон-М сериясындагы ракеталарды учурууга тыюу салууну жактап келет. Ал ракеталарга зыяндуу гептил отуну пайдаланылат. Активисттер ошондой эле Казакстанда Орусия ижарага алган баардык полигондорду жабууну талап кылышууда. Расмий маалыматтарга караганда, Костанай, Акмола жана Актюбинск облустарында ушул айда эле 120 000 жайрен кырылган. Бийлик муну ракеталарды учуруу менен байланыштырбайт. Айыл чарба министрлиги жаныбарлар болжолу менен кайсы бир жугуштуу инфекциялык оорудан өлүп жатышат деп билдирди. Тбилисиде 18-эл аралык китеп фестивали кечээ башталды. Жыл сайын өткөрүлүп келаткан иш-чарага Грузия жана чет өлкөлөрдөн 60тан ашуун басмаканалар катышууда. Грузиянын китеп сатуучулар ассоциациясы тарабынан уюштурулган фестивалда негизинен англис тилиндеги жаңы китептер, көркөм адабият, триллер, фантастика, балдар адабияты, тарыхый, спорт, мода, искусствого арналган чыгармалар сунуш кылынууда. Ошондой эле авторлор менен жолугушуу, талкуулар жүрүп жатат. Бул англис тилинде окууну каалаган китеп сүйүүчүлөр үчүн жакшы мүмкүнчүлүк, дешет уюштуруучулар. Жаңылыктардын кеңири топтому менен сиздер Азаттык чекит KG сайтыбыздан тааныша аласыздар. Саламатта калыңыздар.